Ардактуу телекөрүүчүлөр, берүүбүздү алдыга карай улантабыз. Берүүбүздүн башында айтып кеткендей эле, мынакей азыркы учурда сасык тумоо күч алып жаткан чагы, ушуга байланыштуу биз дагы эфирибизге таңкы мейманыбызды чакырганбыз. Жогоруда биз белгилеп өткөнбүз, сасык тумоо күч алганына байланыштуу бардык жалпы билим берүү мекемелери жабылган. Мына ушул жаатта биз маалымат алуу үчүн атайын мейман чакырганбыз. Биздин студиябызда конокто Саламаттык сактоо министрлигинин Талас облусундагы координатору Шамбетова Айжамал Эсенбековна. Саламатсызбы, Айжамал эже? Саламатсыздарбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Рахмат, баары жакшы, жайында. Жакшы болсун эжеке, сиздей калк саламаттыгына кам көргөн адамдардын ден соолугу ар дайым жакшы болсун. Рахмат. Алгач эле сурагыбыз келип атат, ошо сасык тумоонун күч алуу себеби эмнеден болуп атат? Баягы өзүңүздөр көргөндөй, мынакей кече ушул кечки эфирден дагы маалымат берилди. Негизи ушул Талас облусунун тургундарына бүгүнкү күндөн тарта 10 күнгө ушул бардык мектептер, ошондой эле балдар бакчалары дагы карантинге жабылды. Буга эмне себеп болду? Анткени бардык жерде ушул стационардык этап деп коебуз. Ушул стационардык жардамга кайрылгандар, амбулатордук жардамга кайрылгандардын, ошондой эле тез жардамды үйүнө чакыргандардын дагы саны ушул акыркы 5-6 күндүн ичинде кескин түрдө көбөйүп кетти. Демейде мындайда күндөрдө ошо бир отделение бүгүнкү күндө ошо Талас облусунун дарылоо боюнча мындайда муктаждыктарын мындайда элди батырып, дарылап, чыгарып, кайра алардын жанына мындай ордуна жаңы бейтаптар келип түштү. А бирок бүгүнкү күндө мынакей Көгөй айылында дагы кошумча бөлүмдү ачканга туура келди. Ошондой эле мындай балдар реанимациясына дагы кайрылуулар болуп атат. Ошондой эле ОМП деп коебуз, отделение экстренной неотложной медицинской помощи. Ал жерге дагы кайрылуулар болуп атат. Бардык райондордо дагы кабыл алуу бөлүмдөрүндө ошол сасык тумоо белгилери менен адамдардын саны дагы кескин түрдө көбөйүп атат. Талас районунда дагы госпитализациялар бар, Бакай Ата районунда дагы, Кара Бура району башка райондорго караганда кичине мындай стабилдүүрөөк болуп атат. Манас районунда дагы мындайда ушул сасык тумоо диагнозу менен, пневмония менен дагы госпитализацияда жаткандар болуп атат. Анан кийин амбулатордук жана поликлинический прием боюнча айтып койсок, үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда, айыл жергесинде дагы, Талас шаарында дагы кескин түрдө, тактап айтканда 3-4 эсе бүгүнкү күндө кайрылуулар көбөйүүдө. Ошондой эле мисалы ушул шаар боюнча күнүнө 10, 12, 15 чакырууну тейлесек, бүгүнкү күндө бунун саны 30, 35, 40ка дагы барып атат. Это бир эле күндө чакыргандар баламдын мындайда мисалы дене табы аябай катуу көтөрүлүп атат, дары берсек дагы түшпөй атат деген чакыруулар болуп атат. Анан ошого байланыштуу буга чейин күндө биз балдардын мектепке келгенин мониторлоп турдук. Мындайда карап көрсөк, өткөн жуманын ичинде бир 4-күнгө чейин бир 90-91% негизинде мындайда келбей калган балдар, келгендердин саны бир 90-91% түзүп, ал эми ошолордун ичинен бир 10% ооруп калып эметип жүрсө, кече мектептерди бардык мындайда ведомстволор аралык топ болуп түзүлүп, ошонун ичине дарыгерлер, эпидемиолог дарыгерлер, анын ичинде биздин санэпидемнадзор мындайда борборунун кызматкерлери, ошондой эле биздин методикалык борборунун кызматкерлери, райондук билим берүү бөлүмдөрү менен биргеликте мына садиктерди, мектептерди кыдырдык. Тилекке каршы ушул күндөрдүн ичинде бизде мындай мектепке баруу 20%, мындай 20% келбей калгандардын саны 20%ке барып калды. Анан албетте бул бизди аябай тынчсыздандырат. Анан ошондуктан ушул баягы мындайда чынжырларды үзүш керек болуп атат. Ошондуктан карантин жарыялап, бир 10 күндүн ичинде биз ишенебиз, ушул вспышка кайра мындайда баягы кайтат деп. Буга чейинки баягы ооруларды эске алганда, мындан да кыйын учурларга негизи чыдабадыкпы? Анан кооптуулугу канчалык? Бул сасык тумоонун. Бул жерде кооптуулугу эми баягы кандай десек,
Баягы илгери коронавирус пандемияны деле башыбыздан өткөрдүк. Албетте быйылкы грипп температура берип атат. Өзгөчө мындайда кичинекей балдарда. Көпчүлүк учурда мынакей анализ кылсак, бүгүнкү күндө стационардык дарыланууда болгондор бул мектеп жашында эмес, мектепке чейинки жашындагы балдар мындай катуураак ооруп атат. Мындайда дене табы көтөрүлүп, 2-3 айрым учурларда 4-5 күнгө чейин дагы мындайда түшпөй атат. Анан кийин жөтөл пайда болуп атат, тамак оорулары пайда болуп атат. Анан кийин бирок эмнени сүйүндүрөт, пневмониянын баягы саны быйылкы жылы баягы кадимкидей эле сезондук убакытта мындай кичине көтөрүлсө, ошондой болуп атат. А коронавируста баягы мен эске сала кетет элем, коронавируста баягы ушундай белгилери пайда болгондо эле рентгенге түшүрсөң, ал жерде уже мындай пневмониянын картинасын көрүп калчык да. А бул жерде мындайда баягы эми биз деле чочулайбыз, дифференциалдык диагностика да керек бизге. Ошондуктан рентгенге жиберсек, жок, рентгенде баягы мындайда таза чыгат, өпкөсү таза чыгат. Кээ бир учурларда бронхит болуп калат, кээ бир учурларда баягы мындайда айрым учурларында пневмония болуп калып атат, бирок алар баягы көбүнесе баягы мындайда улгайып калган. Ошондой эле баягы өнөкөт оорулары менен, мисалы кант диабети менен, бул илгертен бери мен пневмония болуп ооруп турам, бир 2-3 жылда бир ооруйм деген дагы пациенттерди бүгүнкү күндө көрсө болот. Бирок баягы мурункудай болуп туруп 10 күндөп, 20 күндөп больницада жатпайт. Кадимкидей эле баягы бактериальный пневмония болуп жатып, 10 күнгө чейин дарыланышат, анан кийин эле айыгып кетишет. Демек анчалык деле чочулуунун чочулууга кажети жок, бирок баягы сактанган киши мындайда өзүнүн саламаттыгына мындай кам көрүп сактаныш керек. Албетте бул дагы ушул сасык тумоонун сактануучу жолдору оңой. Бул эң негизги 3 эреже. Өзүңүз дагы, балаңыз дагы ушул күндөрү баягы эл көп топтолгон жерге барбай эле койсоңуздар. Мынакей азыр супермаркетке мындайда чоңураак дүкөндөргө кирип калсаң, сөзсүз түрдө ушундай суукта балдар менен кошо жүрөт да. Анан кийин кезек күтүп турганда дагы балдар менен кошо туруп турат. Мен суранып кетет элем, супермаркетке барсаңыздар, мындайда бирөөңүздөр үйдө калып балдар менен. Азыркы учурда мындай сасык тумоо да көп, эшиктеги температура дагы мындайда төмөн болуп атат. Ошондуктан баягы супермаркетке бүт семейный эмес, балдарды апасына каратып коюп, балким мындайда атасы барып эле өзүнчө покупка кылып тезирээк келип калган жакшы болот беле. Анан кийин беткап бүгүн дагы бул аябай актуалдуу мындайда коргонуучу каражат болуп эсептелинет. Беткап тагынуу өзгөчө мындайда элдер жөтөлүп турган мындайда чоңураак коллективдерде ошол жерге барганда, эгер сиз өзүңүз байкап атасыздарбы, элдер чүчкүрүп атат, жөтөлүп атат, сөзсүз түрдө беткап менен пайдаланыңыздар. Ооруган адамга дагы беткап тагынууну мен сунуштап кетет элем. Анан кийин бул жерде кайсыл жерден келбеңиз, сөзсүз түрдө колуңузду таптаза кылып, самындап жууганыңыздар бул эң жакшы нерсе. Баягы элибизде калыптанып калган адат дейбизби, бар эмеспи? Үйдөн эле дарыланып кетүүчү, анан кандай кылып, эмне менен үйдөн дарыланса болот? Бул ушул сасык тумоо. Эми ушул сасык тумоодо баягы бизде азыр интернет деген бир аябай жакшы нерсе бар экен. Интернеттен карап, кандай гана мындайда дарылоонун схемалары, кандай гана мындай сунуштар бар интернетте. Анан доктурга барбай эле, мисалы жалаң эле кызылча жеп же жалаң эле имбирь менен чай ичип жакшы болуп кеткендер деген мындайда ар кандай кеңештерди берип калышат. Бирок мен сунуштап кетет элем, эгер сиз өзүңүздү начар сезсеңиз, эң эле биринчи бул суусундукту көбүрөөк ичиш керек. Канчалык адам суусундукту көбүрөөк ичип, көбүрөөк мындайда бөлүп чыгарса ошол суусундукту, токсиндерди ошончолук батыраак биздин организмибизден чыгып кетет. Анан кийин баягы сөзсүз түрдө өзүңүздүн үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылып кетсеңиздер, үй бүлөлүк дарыгерлерге эгер баягы мындайда өзүмдү мындай орточо эле сезип, бирок мындай бас барып негиткенден баягы мындайда баш тартып, мындай очередке тургум келбейт десе, мынакей бүгүнкү күндө биздин үй бүлөлүк дарыгерлер WhatsApp аркылуу дагы, неме дагы аркылуу мындайда телемедицина деп коебуз, өзүнүн кеп кеңешин бергенге даяр. Ал эми жок, мен балам менен сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылышым керек десе, ошондо дагы мынакей бардык үй бүлөлүк дарыгерлер борборлору бүгүнкү күндө күчөтүлгөн режимде иштешип атат. Мындайда
мындайда ушул понедельниктен баштап баарыбыз сүйлөшүп өз ара чечтик, азыр жалаң эле стационарга нагрузка кылдыра бербей бардык амбулатордук деңгээлдеги пациенттерди күчөтүлгөн режимде кабыл алабыз. Ошондуктан мынакей Талас шаарында, Талас облустук үй бүлөлүк медицина борборунда бүгүндөн баштап кечки 8ге чейин кабыл алуу, дарыгердин кабыл алуусу уюштурулган. Мындайда кечинде баягы 5те келип сиз байкап калсаңыз, балаңыз ооруп атат, машинага салып балаңызды үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна алып келсеңиздер, 1-этажда 4-кабинетте кечки 8ге чейин дежурдук дарыгер болот. Ал эми тез жардам бригадасы дагы штаттык режимде иштеп атат. Мынакей аяка дагы кескин түрдө мындайда чакыруулар көбөйдү, бирок ошондо дагы биз баарыбыз күзөттөбүз. Анан бүгүнкү күндөн баштап бардык үй бүлөлүк меймандар дагы үймө-үй кыдырууну уюштурушуп атат. Анткени азыр балдар мектептен бошоп үйдө болуп калышып атат, сабактарын үйдө кылып атат, ошон үчүн үймө-үй ооругандар барбы жокпу деп. Анан кайрылып кетет элем, урматтуу ата-энелер, сабырдуу болуңуздар. Бул баягы сезондук көтөрүлүш дейбиз. Бул убакытта негизи өзүңүздөргө маалым, жыл сайын эле ушундай баягы балдардын ооруган мындайда вспышкалары кээминдай болуп турат. Буну баягы биз күтөбүз, неметебиз. Бирок тилекке каршы дарыгерлердин дефицити мынакей ушул пандемия мындай эпидемиянын дагы убагында, пандемиянын убагында аябай сезип жүрдүк. Азыр мынакей эпидемия болуп атат, мынакей дүйнө жүзүндө болуп атат подъем. Дарыгерлердин жетишсиздигин дагы деле мындайда сезип турабыз. Стационардык деңгээлде, биринчи деңгээлде дагы. Анан кийин үй бүлөлүк дарыгериңиз сизге кичине жетишпей атса, үй бүлөлүк мейман сөзсүз түрдө мындайда сиздерди тейлегенге аракет кылат. Анан кийин направлениясы жок. Стационарга барып, мен балам сөзсүз түрдө больницада дарыланыш керек, анан кийин капатет бергиле, анан кийин мындайда сөзсүз түрдө 2ден антибиотик алыш керек дегенден алыс болушуңуздар керек. Өзгөчө антибиотик маселесине жеткенде, антибиотикти бул дарыгериңиз гана мындайда сиздерге назначать этип бере алат. Өз алдынча балам температура болуп калды эле, анан 7 күн мурун мен внутривенный бир тааныштарыбыз бар эле үйдөн капатет берди деген нерседен алыс болойлу, анткени бул дагы кооптуу болуп эсептелинет. Анан бүгүнкү күндө баягы дене табыбыз көтөрүлүп, чыйрыгып, анан баягы чүчкүрүп баштасак эле, жарнамалык негизде кеңири тараган баягы терафлю, тайлалфот деген дарыларды барып эле дарыкандардан ичет эмессизби? Ошол канчалык деңгээлде туура? Эми баягы бул жерде бүгүнкү күндө дарыканалар боюнча айта кетсек, бул аябай кеңири чоң ассортиментти сунуштайт бүгүнкү күндө потребительдерге. Анан бул жерден дагы бир жолу айтып кетет элем, самолечение деген бул аябай кооптуу нерсе. Анан чучурда баягы интернетте мен көрдүм, муну ичсе, анан кийин жакшы болуп кетсе. Албетте жанагы народный медицина деп коебуз. Ошонун мындайда кеңештери албетте жакшы. Алар деле ушуну айтат. Суусундук, жакшы калориялык тамак, мындайда суюктуктарды көбүрөөк ичип тургула. Анан кийин баягы дене табыңыз көтөрүлүп турганда албетте баягы тамактануудан баш тартыш керек, анткени баягы бала кузуп жибериши мүмкүн. Анан кийин баягы аппетити болсо тамак берип тургула, табити тартпай турса, анда кереги деле жок деп. Элдик медицина деле берет. Мисалы жанагы ит мурун деп коебуз го, шиповник. Бунун аябай витамин С көп, жакшы неме болуп эсептелинет. Отвар шиповник. Азыр мынакей бизде аябай кара өрүк деген жаңы жакшы кеңири тараган нерсе. Анан кийин кургатылган нерсе, мына айыл жергесинде биз кече эмнени байкадык, ошол кара өрүктөн компотторду жакшы кайнатып берет экен. Анан кийин аптекадагы вот сиздер дары-дармектер боюнча суроолорду бердиңиздер. Эми терафлю, ушул эле тайлолхот, 0 грипп дегендердин баарынын эле составында парацетамол бар. Албетте парацетамол бул дене табын немесин көтөрүлгөнүн төмөндөтөт, түшүрөт. Анан кийин баягы торговый маркалардын сандары мындай аталыштары кичине башка болуп турат. А так негизинен баарынын эле курамы почти бирдей эле. Бирөөндө баягы ароматизаторлору бар, отдушкалары бар. Ал жерде баягы мындайда баягы ичкенге ыңгайлуу болсун деп баягы шипучий түрүндө берет, кээ бирлер таблетированный түрүндө берет. Бирок дагы бир жолу айтып кетет элек, урматтуу Талас шаарынын тургундары, Талас облусунун тургундары, мынакей үй бүлөлүк медицина борборлору, ошондой эле жалпы биргелешкен дарыгерлик практика борборлору
борборлору, үй бүлөлүк медицина топтору дагы күчөтүлгөн режимде иш алып барып атат. Эгерде сиз дарыгериңизге кезекке мындайда туруп немете албай калсаңыздар, телефонун алып WhatsApp аркылуу дагы консультация алсаңыздар болот. Үй бүлөлүк медицина мейирмандар, алар аябай мындайда тажрыйбалуу жакшы мейирмандар бүгүнкү күндө доврачебный приемду дагы мындайда алып барып, врач менен сизди байланыштырганга аракет кылат. Күчөтүлгөн режимде күзөттөр дагы уюштурулган. Эгерде сиздер балаңыздар баягы үйдөн дарыланып, мындай өзүн жакшы сезе албай атса, баягы мындай кийинки стационардык этапка дарыланабы, дарыланбайбы, муну бир гана үй бүлөлүк дарыгер чечет. Өз алдынча барып, стационардын дарыгерлерин дагы тоскоолдук кылып жумушуна, алгыла, барыңарды соттойм, там тияка звонить этем, бияка чалам деген, бул албетте бул анча туура эмес болот. Ошондуктан ошол эң биринчи өзүңүздүн үй бүлөлүк дарыгериңиз менен мындайда байланышта болсоңуздар. Ал эми урматтуу баягы дарыгердин консультациясын алдым, бирок мен кайсыл бир жерде консультацияны мындайда балама укол сайдыра албай атам дегендер, мынакей температура менен келген, жөтөлүп келген бейтаптар үчүн өз алдынча процедурный кабинет дагы ачтык. Ал дагы биринчи этажда, ал жерде дагы дежурный медсестра бар. Демек эртең мененки 8-де, кечки 8-де дагы процедураларыңыздарды ала аласыздар. Ушул сасыктоонун түрү медициналык изилдөөлөр боюнча 200-гө жакын түрү бар экен да. Бизде азыркы учурда жүрүп жаткан түрү А түрү деп эсептелинет экен. Өзгөчө бул 5 жашка чейинки балдар кабылат экен да. Бизде дагы ситуация кандай болот ата? Абал ушундайбы? Кичинекей балдар көп чалдыгып атабы? Бул жерде мындайда стационардык этап боюнча мындай карап көрсөк, албетте бүгүнкү күндө Талас облусунун стационарларында дарыланган бейтаптардын 80% ушул 5 жашка чейинки балдар болуп атат. Анан 5 жашка чейинки балдар албетте баягы чоңураак бала дарыңды убакыт сааты менен ич дегенде алар баш ийет экен, апаларына неме кылат экен, кичинекей балдар менен баягы дары ичирген кичине мындай оорураак болот. Ошондуктан баягы осложнение да болуп кетпеш максатында мындай балдарды биз госпитализация кылып неме кылабыз. Анан эң коркунучтуу ушундай кичинекей балдарда температура бийик болуп турганда неме дагы болуп калышы мүмкүн, судороги. Ошондуктан балдарды биз мындайда стационардык деңгээлде дарылайбыз. Бүгүнкү күндө кайрылган оорулардын саны, бейтаптардын саны канчалык деңгээлде көбөйдү? Мен айтып кеттим, ошол мисалы күнүмдүк приемго караганда бүгүн 3-4 эсеге көбөйүп атат. Бардык жерде элдин мындай топтолуп калышы белгиленип атат, очередтер болуп атат. Азыркы учурда биз мындайда баягы талон жок эле поликлиникада, талон түгөнүп калыптыр, анан кийин киф частырып кел деп атат, анан биринчи этажга түшпөй атат деген биз дагы эми баягы социалдык түйүндөрдү мониторить этебиз. Ошондуктан мындайда 2 врачты приемго отургузуп атабыз. Алардын жанында үй бүлөлүк мейирмандар дагы бар. Ошондой эле процедурный кабинет отдельно температурающий, кашляющий пациенттерге уюштурулуп атат. Бирок ушул болгондо дагы мындайда очередь туруп калып атат. Адан тышкары мынакей өзүбүздүн 1-2, 3 үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда дагы прием көп болуп атат. Талон алгандар, талону жок келгендер дагы көп болуп атат. Ошондой эле мисалы кечээ биз санап так неме кылсак, бир эле биздин шаардагы приемго 310 адам кайрылып келип атат. Албетте биз үчүн бул баягы именно жалаң температура жана жөтөл менен келгендердин эле саны ушунча болуп атат. Адан тышкары бизде сахарный диабет, гипертоническая болезнь, кадымкыдей эле күнүмдүк приемго келгендер дагы бар да. Рецепт алып кетет элем, анан кийин баягы мындайда давлением бар эле, дарыларым түгөндү деген андай пациенттер дагы бар. Анан кийин мисалы Талас облустук биргелешкен ооруканасынын ОМП деп коебуз, приемный отделениясы, аларга кечээ 77 адам кайрылып атат. Бул дагы алар үчүн көп. Албетте алардын дагы ошол кабыл алуучу бөлүмүнө бул аябай чоң мындайда баягы испытание деп айтсак болот. Анткени кошумча дарыгерди дагы алар мындайда приемго отургузганга мажбур болот. Демек, бүгүнкү күндө бардык дарыгерлер күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Ооба, ошондой бүт Талас облусунда күчөтүлгөн тартипте, ошондой эле баягы Госсанэпидемнадзор
борборлор дагы күчөтүлгөн тартипте болуп атат. Анан кийин мынакей ушул ситуацияндагы мониторинг этебиз. Бизде мындай тилек болуп атат, ушул жаңы жылга чейин ушул кичине мындай базаң тартып калса депчи. Анан кийин уже мындай да коркунучу жок. Спокойно балдарды каникулга да чыгарып алат элек. Бирок бүгүнкү күндө ушул карантин бүгүнкү күндө бир мындай вынужденный мера десек жаңылышпайбыз. Анткени балдар мектепке барып эле бири-бирине жугузат. Анткени баягы тыгыз мындай контактта болушат да. Ал эми мындайда мугалимдер дагы ооруп атат. Анткени кече мугалимдерди да кошо карадык. Мугалимдер дагы бул чоң армия. Албетте алар дагы 30-40 бала менен бир класста иш алып барат. Алар дагы баягы группа рискке кирет. Анткени күндө ушунча бала менен контакт болгон, бул дагы оор нерсе. Чоң рахмат, Ажамал Айсенбековна, сиз элибиз үчүн керектүү маалыматтар менен бөлүшүп өттүңүз. Телекөрүүчүлөрүбүзгө кайрылып өтсөңүз болот. Урматтуу Талас облусунун тургундары, мынакей бүгүнкү күндө кескин түрдө ушул сасык тумоонун элдин арасында жайылып барышын баарыбыз байкап турабыз. Анан кийин бардык Талас облусунун мекеме уюмдары күчөтүлгөн режимде иш алып барып атат. Тез жардам бригадалары, кабыл алуу бөлүмдөрү, ошондой үй бүлөлүк дарыгерлер топтору дагы күчөтүлгөн режимде иш алып барып атат. Эгерде сиз баягы очередь чоң болуп, үй бүлөлүк дарыгерлериңиздерге мындайда жеке кабыл алуусуна бара албай калсаңыздар, азыр мынакей атайын күзөттөр дагы уюштурулган. Эгер сиз дене табыңыз көтөрүлүп, жөтөлүп турсаңыздар, мындайда жалпы дарыгерлик практика борборлоруна, үй бүлөлүк медицина топторуна барып, мындайда жөтөлүп турган жана дене табы көтөрүлгөн пациенттер үчүн атайын башка эшиктен кирген күзөттөр уюштурулган. Мисалы Талас шаарында бул күзөт кечки саат 8ге чейин уланат. Ошондой эле эртең мененки 8ден түшкү 3кө чейин базар күнү дагы кабыл алабыз пациенттерди. Ошондуктан келип мындайда талонум жок эле деп кейибей эле, келип талону жок эле мындай тейленип кетсеңиздер болот. Чоң рахмат Айжамал эже. Ар дайым ушул калк саламаттыгына кам көрүп эмгектенип келесиздер. Сизге жана сиз жетектеген жалпы Таластагы дарыгерлерге ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым бар болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик. Ден соолук каалайбыз сиздерге, оорубаңыздар. Калк саламаттыгы үчүн ар дайым аман болуңуздар. Рахмат. Эскерте кетсек, бүгүн биздин студиябызда конокто Саламаттык сактоо министрлигинин Талас облусундагы координатору Шамбетова Ажамал Айсенбековна болду. Ооба, ардактуу телекөрүүчүлөр, биз болсо берүүбүздү алдыга карай улантабыз. Актаңда якындарыбыз айтып койгон сөз бар эмеспи? Ковидти жеңген кыргыз эл башкасын деле жеңебиз деп. Анын саарындай бул күндөрдө өтөт кетет. Сөзсүз түрдө жагымдуу музыкалык чыгарма